Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде учурда аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүнкү теманы АКШ жашыл картага жол жабылабы деген теманы коюп алдык. Бул деген жашыл карта дегенибиз green card деп түшүнүүгө болот. Бүгүн бизде конокто менин жанымда Бактыгул Каламбекова, мурдакы тышкы иштер министринин орун басары, элчи. Андан кийин Марлис Чоноров, ошол АКШга барчулар демилгечилердин тобунун мүчөсү, Кадыралы Бердалиев, бул дагы демилгечилер тобунун мүчөсү. Андан кийин Айболот Айдосов, жарандык активист. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Биз бүгүн дал ушул Америка эмне үчүн бизди Кыргызстанды кара тизмеге кошуп койгон жөнүндө кеп калалы деп атабыз. Мен адегенде Бактыгул эже сизге суроо бергим келип турат. 31-январда менин түшүнүгүм боюнча Америка өзүнүн коопсуздугу жана бакубат жашоосун коргоо максатында бир топ өлкөлөрдү кара тизмеге киргизип, анан ушундай green card жана иштегени баргандарга чектөө киргизиптир да. Бул президенттин жарлыгы чыгыптыр. Ушул жөнүндө мындай түшүндүк берсеңиз. Бул жарлык жөнүндө биз 2-3 күндөн бери массалык маалымат каражаттарын окуп жатабыз. Анан негизгиси бул биздин багымыбызда ушул кабар бир чагылгандай эле тарады окшойт. Анан көпчүлүгү коомчулук өтө мындай бир курч мүнөздө кабыл алганын да сезип атабыз. Бирок бул эми негизинен жана кечээ биз тышкы иштер министрлигинин өзүнүн билдирүүсүн уктук. Америка Кошмо Штаттарынын элчиси өзүнүн түшүндүрмөсүн берди. Андан тышкары дагы тийиштүү булактардан алынган маалыматтарга караганда, бул бир күндө эле чыга калган чечим эмес, мунун бир 2-3 жылдан бери талкууланып келген. Тийиштүү уюмдардын арасындагы консультациялар, пикир алышуулар, анан бул маселе талкууланган. Бул маселе жалаң эле ушул жанагы иммиграцияга байланыштуу же болбосо green card алып ошол жака барып иштеп окуй турган балдар үчүн, ошондой максат алдына коюп талпынган улан кыздар үчүн эле эмес, муну негизги мындай бир кенен контекстте башкача айтканда кенен алкакталып караган бир аз ушул маселенин маанисин ача алабы билбейбиз. Эми бул жөнүндө биз мына бүгүнкү берүүнүн алкагында талкуулай турган нерсе, катышуучулардын составын караганыбызда бул маселе кимдин тагдырына түздөн түз таасир эткен болсо, оолу Америка Кошмо Штаттарына виза алуу деги эле илгери кийин оңой болгон эмес. Бирок акыркы жылдары ушул green картага лотереяга катышкан жаштардын көпчүлүгү жаштар да, биздин жарандарыбыздын саны көбүрөөк экен. Эми 1000ге жакын киши берет экен орточо бир жылдын ичинде. Бирок мына азыр силер айтып атасыңар, бир 100ге жакын киши алган экен, колунда турат экен да. Бирок менин билишимче бул колунда бардык баягы процедуралардан өтүп, ушул green картаны алган жарандарга мунун тиешеси жок болуш керек. Эгер Америка Кошмо Штаттарынын, бирок аны баягы ушул элчиликтен тактап алышса болот. Негизи бул чечимди ошо биринчиден мунун кокусу эместигин, кандайдыр бир узакка созулган, өзү деги эле эл аралык мамилелерде айрыкча жарандардын укуктарын чектеп же кеңейте турган маселелерде чечимдер кокусунан алынбайт. Булар жылдар бою талкууланат, жылдар бою пикир алынат. Анан белгилүү бир эмеге келгенде, албетте Америка Кошмо Штаттары канчалык күчтүү болбосун, канчалык чоң болбосун, башка мамлекеттердеги эле өзүнүн коопсуздугун, өзүнүн ички коопсуздугун, эл аралык коопсуздугун сактоого приоритет берет да. Бул баарынан мурда чечиле турган, баарынан мурда ойлоно турган маселе. Бул жагынан түшүнсө болот. Мен ойлоп атам, маселен биз демократиялуу өлкөбүз да. Бизде жарандык коом жакшылап иштейт дегендей. Башка баягы бир кол башкарган мамлекеттерде эле ушул кара тизмеден чыгып кетиптир. Анан эмне үчүн Кыргызстан ушундай кара тизмеге кирип калат деген да кептер болуп атпайбы? Бунда саясий өңүт жокпу?
Эми бу жерде билбейм, муну канчалык кара тизме деп айтса туура болор билбейм, бирок ушундай бир чектөө коюптур деп атат да, чектөө коюп атат. Себеби башка визанын башка түрлөрүнө чектөө жок, ушул эки түрүнө. Муну жалпы жонунан саясий жагы дей турган болсок, албетте саясий жагы болот. Жана айтпадык, бул коопсуздук маселеси. Андан тышкары жалпы эле биздин мына Кыргызстандагы 40 жылдары ушул паспорт маселеси, мен билгенден эле 94-жылы жаңы үлгүдөгү паспорт киргизилгенден бери ушул маселенин чыры бүтпөй келет. Анан эми айланып тегерен эле мына чечимдин кабыл алынышына тиги мамлекеттин өзүнүн баягы ички маселелер, ички саясатынын зарылчылыктарынан тышкары биздин мына өлкөдө болуп жаткан жалпы абал, мына коррупцияга байланыштуу көп мындай катуу кеңири таркалган жаман кабарлар болуп атат, сот аркылуу болуп атат, качып кеткендер болуп атат. Анан ошол участокты, ошол тармакты жетектеп отурган кишилердин бул ишке аралашып калгандыгы эми сот далилдейт, бирок ага чейин эле ушулардын баардыгы коомчулукка кандай болсо ушундай эле улам жетилип калып атпайбы? Анан коомчулуктун аны иргип талдап чын төгүнүнө жетип отурган мүмкүнчүлүгү жок. Массалык маалымат каражаттары канчалык ошону туура же туура эмес таркатса, ошого биз баарыбыз ошону укканга, ошону менен мындай бир ойлонгонго мажбур болуп калып атабыз да. Мына ушулардын баардыгы тийиштүү бир жагымсыз фон түзгөндүгүн айтсак болот. Анан эки тараптуу мамилелерге мунун бир саясат жагынан таасири барбы деп андан бир себеп издөөнүн канчалык туура болоруна мен азырынча ыктымал бербейм. Рахмат. Мен Марлис мырзага сурооңузду атайынчы. Марлис мырза, сиздер ошол бүгүн менимче Тышкы иштер министрлигине бардыңыздар, эмне себептен бардыңыздар, кандай максат менен, анан кандай талаптарды койдуңуздар? Алдын ала айтып кетерим, биз 2019 жылдын май айында ошол жогоруда айтылган грин картаны уттук деп кабар алдык. Статистика боюнча Кыргызстан боюнча 1,5 миңге жакын адам утат экен жыл сайын. Анын арасынан бир WhatsApp группага чогулуп, бир 400-500ге жакын адам бар экенбиз. Анан буга чейин бир жыл бою талкуулашып даярданып келе жатканбыз. Алдыңкылар виза алышты, алдыңкылары кетип калгандар бар. Ал эми мына бизге окшоп жакындап калганда жанагы Трамптын жарлыгы чыгып калып атат тилекке каршы. Ошого байланыштуу биз бүгүн бир кат даярдап, биздин топтун атынан, демилгечилер тобунун атынан 85 киши кол койду. Тышкы иштер министрлигине алып барып, ал катты тапшырдык. Негизги талаптардын бири, же сураныч деп айтсак болот, талап десек болот, сунуш десек болот. Бул жарлык 31 январда чыккан менен күчүнө 21 февралда кирет экен. Арада бир 2 жумалык убакыт бар экен бизде. Анан МИД өзүнүн дипломатиялык каналдары боюнча ыкчам аракеттерди көрүп, ошол 21-ине чейин Кыргызстанды жанагы айтылган тизмеден чыгарганга кудурети жетсе жакшы болор эле деген үмүттөбүз. Марлис мырза, канча кыргызстандыктар бар экен ошол Америкага барабыз деген? Жалпы мына грин карт утуп алгандар. Жыл сайын статистика боюнча 1,5 киши утат экен. Анын алдына арасынан финансовый год деп коет. АКШда сентябрдан баштап кийинки октябрга чейин созулат экен. Ошон үчүн биздин убакыт абдан чектелүү. Сентябрга чейин бул маселе чечилип, виза алып калбагандар, алар ошол менен албай калат экен. Ошон үчүн шаштырып атабыз. Жаныңыздагы Кадыралы мырзага да берейинчи ушул суроолорду эле. Эмне ойлору бар? Сиздин абалыңыз кандай? Саламатсыздарбы? Мен атым Кадыралы. Мен өзүм бул жылы университетти бүтүргөм, өткөнкү жылы. Анан жазында мен ушундай маалымат алдым, грин карта утуп алдым деп. Жана ошондон бери мен аракет кылып, бул грин карта деген эмне, ошодон баштап мен окуп, алардын керектелген документтерин баарын чогултуп, өзүмдүн болгон максаттарымды коюп аракет кылган болчумун. Анан
Сиз качан кетишиңиз керек эле? мага чакырышкан 2 мартта, буюрса консулга чакырган. Рахмат. Мен азыр дегенде эскертип коеюнчу, биз бүгүнкү берүүгө Тышкы иштер министрлигинен, анан кийин мамлекеттик каттоо кызматынан дагы өкүлдөрдү чакырган элек, тилекке каршы алар бир аз жооп бербей коюшту. Беришти, бирок келе албайбыз деп коюшту да. Эгер келгенде биз ушул теманы тагыраак жооп берсек болмок. Дегенде бүгүн азыр биз цитатаны угуп алалычы. Ошол МИДтин, Тышкы иштер министрлигинин жообу бар экен, анан кийин Американын элчилигинин жообу бар экен, шуну угуп алалычы. Кыргызстан эл аралык коопсуздукту камсыз кылууга жигердүү катышкан мамлекет болуп саналат. Терроризм менен күрөшүү үчүн өз салымын кошту жана кошуп жатат. Азыркы тапта 80ден ашык мамлекетте биометрикалык паспорт ишке кире элек. Визалык чектөө тандалма түрдө айрым гана мамлекеттерге киргизилди. Кыргыз өкмөтү менен бир канча убакыттан бери кыргыз паспортун коргоо деңгээлин жогорулатуу жана терроризм тууралуу өкмөт аралык кошумча маалымат алмашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз. Бул чечим Кыргызстанда аталган маанилүү кадамдарды ишке ашырылышын тездетүүгө багыттайт деп үмүттөнөбүз. Вашингтон маалы менен бул максаттарга жетишүүдөгү өнүгүүлөргө көз салып турат. Бул чектөөлөр тез арада алынып салынат деп үмүттөнөм. Айболот мырза, мына ушул маселе боюнча кеп салыңызчы. Маселен, паспорт маселеси бизде, демек, сыртка чыгыш үчүн Америкага барыш үчүн ушу паспорт мындай гендерди кесип аткандай го дейм менимче. Бул жерде Кыргызстан көп жылдан бери Америка менен стратегиялык дос катары деп айтсак болот. Биз болуп жүргөнбүз булар менен. Кыргызстан болсо Америкага дайым жардам берип, керек болсо достук колун берип, мына биз билебиз, Афганистанда терроризмге каршы согуш баштаганда Кыргызстан болсо аларды колдоп, биз өзүбүздүн Манас аэропортубузда базабызды берген мамлекеттердин катарына киребиз. Борбор Азияда бүгүнкү күнү деле Кыргызстан болсо демократия жагынан эң өнүккөн мамлекеттердин арасына кирет. Кандай болбосо дагы көптөгөн рейтингтердин арасында Кыргызстан азыр биздин салыштырмалуу жаныбыздагы мамлекеттерге караганда демократия жагынан өтө өнүккөн мамлекет. Америка дагы өз жагынан буну билип, биздин көп демилгелерибизди колдоп, көп жакшы долбоорлорду жасап, ошол USAID тармагынан жана башка уюмдар аркылуу Кыргызстанга жардам берип жүргөн мамлекет. Албетте, Кыргызстан демократия коомун курганга азыр аракеттенип турат. Биз көптөгөн иштерди кылып турабыз. Керек болсо мына бүгүн деле биз ушундай темаларды ачык, коркпой сүйлөшүп жатканыбыз дагы бул кандайдыр жакшы белги деп түшүнсөк болот. Албетте мына азыр окудук Кыргызстан тарабынан биздин МИДибиздин көз карашын жана Америка тарабынан. Американын деле посолу Дональд Лу айтып жатат, биз үмүттөбүз, бул ушул токтотуулар, чектөөлөр жакынкы убакытта токтотулат деп. Жана алар айтып жатат, эмне себептен? Бул паспорт маселеси жана терроризм маселеси. Америка чоң мамлекет болгону менен, мына эже айтып кеткендей, алар дагы өзүнүн коопсуздугун ойлогон мамлекеттерге кирет. Албетте бул жасаган иш-чаралары өзүнүн кандайдыр коопсуздугун камсыздаганга аракет болгон деп. Бирок ошол убакытта айтып кетиш керек, булар болсо бизди чектөөдү деп айтканга дагы туура эмес. Анткени алар мына грин карта менен миграционный визаны деле токтоттук деп айтып атышат. Калган бардык визалар Кыргызстанга башка мамлекетте эле берилип турат. Ошол убакытта Кыргызстан тарабынан азыр деле биз көрүп атабыз, чоң иштер жүргүзүлүп атат. Мага чейин айтып кеткен мырзабыз дагы айтып кетти, что Кыргызстан азыр биз ойлоп жатабыз кандай аракеттерди кылсак, ошо 21 февралга чейин ушул чектөөлөрдү токтотууга деп. Мен ойлоном, биз болсо Америка менен дос болгондон кийин бул достугубуз кайра күчөйт. Бул ушундай нерселер болуп турат. Бул керек болсо адам менен адам ортосунда деле кээде мамилелер түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн, кандайдыр бир себептер болуп калышы мүмкүн. Бирок эгер ушул убакытта ызы чууга берилип, кандайдыр эмоцияларга берилип, туура эмес сөздөрдү айтылып кетсе, бул албетте келечек мамилелерге таасир бериши мүмкүн. Ошол себептен мен ойлойм, эч кандай чечилбес маселелер жок. Бул дагы чечилет. Америка тарабынан дагы бир кандайдыр иш аракеттер болуп жатат. Анан Кыргызстандагы
биздин да мамлекетибиз дагы биздин президентибиз мидибиз аракет кылып жатат ушул маселени тез убакытта чечкенге. Мен байкашымча МИД ТИМ Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушуга мындай ачык жооп бергенге бир аз мындай тизгин тартып тургандай да. Себеп? Эми азыр айтылып кетти себеп, эмне себептен. Анткени мына 21 февралга чейин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бар бул ушул нерсени токтотконго. Анткени биз билип атабыз, азыр мына Белоруссия мамлекетинде дагы ушундай маселе көтөрүлгөн болчу, бирок азыр Белоруссияга уруксат берилди. Демек мүмкүнчүлүк бар. Демек бул болсо мындай бүттү, ушу менен токтотулду деген дагы туура эмес. Ошол Белоруссия жөнүндө Белоруссия менен бизди салыштырганга болбойт. Туурабы? Сиз эң туура айтып жатасыз. Эмне үчүн Белоруссияга уруксат берди? Алар кандай аракет менен уруксатын алышты? Эми Белоруссия менен Америка мамилеси бул өзүнчө бир кандайдыр тема деп ойлойм. Буну изилдеш керек. Мүмкүн алардын өзүнүн себептери бар. Албетте демократия жагынан биз эгер Кыргызстан менен Белоруссияны салыштырсак, биз алдыдабыз. Аны белорустар деле өздөрү деле айтышат. Анан Кыргызстандагы өзүнүн бир кандайдыр өзгөчөлүктөрү бар Америка менен мамиленин. Америка биз менен дос болгону менен алардын да өзүнчө бир кандайдыр ой пикирлери бар кээ бир маселелерге. Ошол убакытта биз деле өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп айта алабыз, аларга жооп бере алабыз. Рахмат, Бактылуу эже. Муну эми тышкы саясат менен аябай мындай кылдат мамиле кылыш керек деп ойлойм да. Бирок тышкы саясатта кайсы бир деңгээлде мамлекетке бир өзүнүн айта турган оюн же болбосо бир маселесин жасаш үчүн ушундай тоскоолдорду коюп, анан кийин чекеден чакырып алып, анан сүйлөшүп, кайра башка бир маселени чечип алат деген ойлор бар да. Маселен, мына бизде Кыргызстанда немени базаны, аскер базасын алып койгондон кийин да бир топ Америка менен оюбуз бузулуп калды дегендей кептер айтылып кетип атат. Эми биздин Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамилелер мына буюрса 30 жылга чукулдап калган тарыхы бар. Анан Америка белгилеп айтып коюш керек, Кыргызстанга ушул биринчи элчилик ачкан мамлекеттердин бири. Анан көп айрыкча мына ушу демократияны колдоо боюнча, дээрлик бардык тармактарда реформаларды колдоо боюнча аябай чоң жардамдарды көрсөтүп келди. Кадр даярдоо жагында, анан ушул жанагы стажировкалардан өткөрүү, анан тышкары материалдык колдоолорду аябай эле көрсөтүп келди. Бирок силер айткандай ушул мамилелер дайыма эле бир калыпта өнүгө бербейт. Мамилелердин дагы оош кейиши болот. Анан азыр эми мына ушул кабыл алынган чечимден биз муну мынтип туруп анан бирдеме кайсы дагы бир жагынан бирдемени талап коет дегендей, бул баягы кутум теориясына кирбей эле коелу. Бирок менин оюмча мына Белоруссия жөнүндө сөз болбодубу? Бул жерден биз эми Белоруссия менен Американын мамилесине кийлигишпейбиз, аны баалоо бизге түшпөйт, ал биздин ишибиз эмес. Бул жерден биз бир гана нерсени алышыбыз керек: эгер мындай максатка ылайыктуу иштелсе, ошол тарап менен сүйлөшүүлөр, такташуулар, алар шарт койду да, деп бир өздөрүнүн ойлонгон жерлерин айтты да, туурабы? Ошолорду отуруп талкуулап, биздин маселелерибиз бар, биздин айта турган нерселерибиз бар. Ошолорду бир улам ар түрдүү деңгээлдерде буларды консультация өткөрүп талкуулагандан кийин анан чечим тапса болот. Биз ушу Белоруссиянын мисалында бул маселени ушул жанагы чектөө деп атпайбы, приостановили, азырынча токтотуп койдук деп атат. Бул мөөнөтсүз. Азырынча ушул бир кайсы бир деңгээлге чейин токтотулуп коюлду. Бирок муну менен эшиктердин баары жабылды деген сөз эмес болуп атат да. Биз жанагы мисалдан ала турган нерсе, бул маселенин чыгыш жолу бар экен. Кандайдыр бир иштерди, иш аракеттерди, максатка ылайыктуу чараларды көрө турган болсок, мындан чыгып кетсе болот экен. Менин укканыма караганда, бир жылдын ичинде биздин тарапка көп иш түшөт. Анан эми булар өздөрүнүн позициясын билдиргенден кийин биз алардын жанагы кандай маселелер бар экенин билишет, туурабы? Тийиштүү органдар, ошол эле жанагы каттоо кызматы, паспорт менен байланышкан ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги, бардык нерсе сүйлөшүүлөр жолу менен, сүйлөшүүлөрдүн столдун үстүндө чечилет. Бул сүйлөшүүлөр башталган. Биздин Кыргыз тарабы да өзүнүн позициясын билдирди. Бул боюнча тышкы иштер министрлиги кечээ так билдирүү жасады. Мунун эки тараптуу мамилелерге залакасы тийип калаарынан чочугандыгын билдирди. 80 мамлекет бар экен, ошонун ичинде эмне үчүн 6 мамлекет, анын ичинде Орто Азиядан бир гана Кыргызстан кирип калат деген өзүнүн түшүмөлүн да ортого салды. Бирок азыр бир гана тышкы иштер министрлиги эмес, бир гана элчиликтер эмес, бул жерде ушул ишке
ошондой тиешелүү болгон баардык мамлекеттик ведомство министрликтер ортодо отуруп алып туруп аябай жакшы иштеш керек, жакшы иштеш керек дагы. Анан кийин бирдиктүү консолидированный баягы макулдашылган ар тараптан тең салмакталган позиция менен америкалыктардын алдына чыгыш керек, сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек, кечиктирбей туруп. Сен мына 100 бала колунда кармап турса, барам деп атса, ошого карап барым пландаштырган болсо, анан буларды кайрадан текшерип, жанагы немелер бар да, критерийлер, ошолорго туура келеби, келбейби. Эми булар кичине кыжалак кылат, бирок коопсуздук маселесинде тигил же бул кандидатурага талап бар, бир суроо бар болсо, аларды ошол суроолорго жооп берип, эмесин шегин кетирүү жагын биздин тийиштүү органдар колуна алыш керек. Рахмат. Мен Марлис мырза сизге суроо узатам. Сиздер ушунун себебин байкадыңыздарбы? Кандай себептер бар экен, эмне үчүн токтотуп коюптур? Сиздер маселен ошо Америкага барып иштегиңиздер келип жүрөт да, туурабы? Ушу уккан сөздөрүңүздөрдү айтыңыздарчы, ушундай себептер бар экен, ошон үчүн ушундай кылып коюптур дегендей. Албетте, топтордо жанагы WhatsApp группалар деген бар. Ал жерде көп талкуулар жүрүп атат. Ар ким өзүнүн оюн айтып атат. Эми азыр эки ача ойдо турабыз. Албетте, жеке адам катары бизге себептери экинчи кезекте турат. Бизде убакыт чектелүү, ошол жанагы Кыргызстан талаптарына жооп берип, анын паспортун ылайыкташтырганча көп убакыт өткөтүш мүмкүн. Себептери терроризмге каршы күрөшүүгө биздин өкмөт керектүү деңгээлде кызматташпаганы деп да айтылып атат. Эми аны серепчилер билет, саясатчылар билет. Биз жеке адам катары берген паспортду алдык, керектүү документтерди тапшырдык, тыйынын төлөдүк, баары эреже боюнча баарын аткарып келатабыз. Анан эле орто жолдон муну уккандан кийин албетте азыр бул жерде студияда жашынакай отуруп сүйлөшүп атканыбыз менен ичибизден коркуп атабыз, толкунданып атабыз. Ушул маселе чечилип калса экен деп атабыз. Анткени биздин да максаттарыбыз бар. Америкага барып жашаш, иштеш бул деле бул чоң кадам. Анан жалпысынан алганда биздин эле кызыкчылык эмес, бул жерде грин карта уткандар эле эмес, жанагы үй бүлөлөр бири-бирине кошула турган маселелер бар. Менин маалыматым боюнча Америкада азыр 15 миңге жакын кыргызстандыктар бар экен. Алардын жакындары бар, жалпы кеткендер, жубайлары бар, балдары, бала чакасы бар. Аларды чакырганга өздөрүнө жанында болгонго аракет кылып аткандар бар. Аларга да таасир этип атат бул чектөөнүн. Анан ошол 15 миң адам статистика боюнча Кыргызстанга жыл сайын 23 миллион долларга жакын каражат жөнөтүп турат экен. Бул дагы эми Кыргызстанга экономикалык жагынан пайдасы деп айтсам болот. Анан ошондой эле жалпысынан айтканда Америка жашыруун эмес, күчтүү мамлекет, биринчи экономика. Анан ушундай күчтүү мамлекеттерге жакыныраак болуп, ошолордун тажрыйбасын үйрөнүп, анан Кыргызстанга кайра пайдасын тийгизсек, менин оюмча жаман эмес. Жок, маселе могул жерде турбайбы? Жана булардын берген жообунда 31 январга чейин баягы грин картка тизмеге кирип калган, уруксат берилгендерге бул тиешеси жок деп атат да. Анан сиздер эмне үчүн баягы тынчсызданып атасыздар? Арасынан ар кандай этапта тургандар бар. Виза алып калгандар бар, чакыруу алгандар бар, бирок виза ала электер бар. Такыр чакыруу ала электер бар. Анын баары сентябрь айына чейин созула турган маселелер. Ошон үчүн бизде эле ал системага биздин документтер кирип калгандан кийин биздин оюбуз, сунушубуз ушулар аягына чыгып, эч кандай тоскоолсуз аягына чыкса деген оюбуз бар. Анан кандай болуп калат азырынча белгисиз. Сиз чакыруу алдыңыз беле? Жеке мага чакыруу келе элек. Келе элек. Апрель айында болжол менен күтүп атабыз. Жаныңызда жигит чакыруу алыппы? Кадыралы? Ооба, мен буюрса 2 мартта чакыруу алгам консулга. Анан мен да коркуп атам, бирок азыр ошолорду угуп алып, мага ошолорду уккандан кийин отказ берет деген ойдо болуп атам да азыр. Рахмат. Менимче бул Америка мамлекет сөз бергенден кийин
баягы элдерди мындай күчүгө таштап койбосо керек деп ойлойм да. 31 январга чейинки маселе чечилгенден буларды менимче жиберет болуш керек дейм. Кандай дейсиз? Биринчиден мен биздин булардан жарандарыбыздын ошого кайдыгер калбай дароо баягы өзүнүн тынчсызданганын билдирип, түйшөлүп атканын билдирип Тышкы иштер министрлигине кайрылганы болуп атат. Бул туура жол. Тышкы иштер министрлигинен тийиштүү консультацияны колдоону алышат. Мындан эч күмөн болбосун. Анан булар ошол элчиликке да кайрылышат туурабы, бирок мына экисинде барам деп атат. Башка да бир жолдору менен элчилик менин оюмча социалдык тармактарда активдүү ошол жактан суроолорун берсе болот. Ар бир адам бирден баягы жалпы жөнүнөн карабаш керек да. Чындыгында эмне үчүн коркуп атабыз деп айтышат. Эмнеден коркушат? Эгер өзүнүн баягы эмеси таза болсо, биографиясы таза болсо, жанагындай эми бу жерде ачык айтып атпай, жалпы жөнүн алганда бул Европадагы, айрыкча ушу батыштагы мына акыркы жылдардагы миграция саясаты, миграциянын тегерегиндеги жүрүп аткан эң чоң дискуссиянын дагы бир буга таасири бар деп ойлосок болот. Анан келип эле коопсуздук, анан тышкары ошого мындай бир жүйө берип койгон биздин өзүбүздөгү абалда болуп атат да. Абалда болуп атат. Эми мына жаш балдарда буларда айып жок, эгер өздөрү мындай бир кайсы бир уюмдарга мүчө болбосо, кайсы бир көз караштардан адашып калбаган болсо, андан коркпой эле коюшса болот. Коркпой эле коюшса болот. Булар эгер мурда мына 31 январга чейин берген болсо даталарын, арыздарын, анан ошол карап көрүшөт. Анан жалпы жонунан эле ушул мына датадан кийинкилерин баары мынтип калат деген болбойт. Менин оюмча буга ар бирине индивидуально карашат го. Айболот мырза, жана эле айтылып кетти, же айтты окшойт. Орто Азияда Кыргызстан экен да. Жана ушундай чектөөгө туш болгончу. Айболот мырза. Анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эмне үчүн Кыргызстан Орто Азиядан жалгыз түшүп калат? Бунун саясий көз карашы барбы дегендей. Эми бул жерде кандай айтсак, мына биз уктук азыр эле мына Дональд Лу, Американын элчиси айтып кетти. Чечилбей турган мындай бир тоскоолдук кылган маселе бул паспорт жана терроризм боюнча маалымат алмашуу. Эми паспорт жөнүндө ал Америка айтпайды эле, биз өзүбүз деле билип атабыз. ГРСибиз паспортубузду дүйнө жүзүнгө таркатып, азыр көптөгөн мамлекеттерде баягы Крим төбөлдөрдө жүргөн адамдардын паспорту болуп, ошол Сириядагы адамдардын паспорту болуп, бунун болсо азыр албетте биздин тергөөчү органдарыбыз иш жүргүзүп жатышат ушунун артында. Анан албетте бул чоң көйгөй, бул Америкага деле эмес, бул бизге дагы көйгөй болуп атат. Анткени бул паспорттар менен Кыргызстандын аты менен кандай иштер болуп жатканы. Анан терроризм, албетте терроризм бул дүйнө жүзүнгө коркунуч келтирген маселе. Буну Америка эмес, биз дагы ойлонуш керекпиз, өзүбүздү кандай коргойбуз, коопсуздук маселесин. Бирок ошол убакытта айтып кетиш керек, эгер бул мындай бир кандайдыр саясий болсо, албетте бул туура эмес. Анткени Кыргызстан болсо колунан келишинче бардык аракеттерди кылып турат. Бүгүнкү күнү ошо демократияны камсыз кылганга, эркиндикти бергенге, бир кандайдыр ошол эле биздин граждандык коом кандайдыр бир талаптарды койсо бийликке, бийлик ага жооп берип, аракет кылып, чечкенге аракет кылып турат. Анан ошол себептен кандайдыр бир ушундай коркунучтарды, ушуларды себеп катары колдонуп, анан Кыргызстанга бир кандайдыр ушундай давление же ушундай басым кылайын деген аракет болсо, бул албетте туура эмес. Бирок бул жерде ачык эле айтып турат кандай себептер болуп турганын. Анан бул себептердин үстүндө азыр Кыргызстан аракет кылып турат, бирок мен ойлоном буну баардыгы эле колдош мүмкүн, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз деле колдош мүмкүн. Бул паспорт маселесин чечиш керек албетте. Анан буну ошо Америка эле эмес, бул башка мамлекеттерге дагы уланып кетиш мүмкүн. Ошого бүгүнкү күнү бул тармагында ишти күчөтүш керек. Анан мен ойлойм, бул маселени мындай жабылабы деген маселеге өзүбүздүн күчүбүздү, энергиябызды таратпай, андан көрө буну чечүү жолдорун кандай, кантип чечсек болот деген маселени көтөрүп, ушуну ойлонсок, мүмкүн бул маселени чечкенге кандайдыр жолдор ачылып, анан биздин жарандарыбыз Кудай буйруса паспорт алып,
виза алып Америкага барганга мүмкүнчүлүк алат. Мен да мындай багытта суроо бергим келип турат да. Азыр интернет каражаттарында айтылып атпайбы? Америка дал ушул маселе менен Азим Аскаров беле түрмөгө түшкөн. Ошонун маселесин чечиш үчүн же болбосо коррупцияны жоюш үчүн жанагы Азаттыктын тиги Матараев жөнүндө айтылган сөздөрүнө дагы бир эме кылсын деген максатта ушундай маселе менен Кыргызстанды жекече сүйлөшүүгө чакырып аткан жолу болушу мүмкүн деген кептер болуп атат да. Айболот мырза, ушулда жагдай болушу мүмкүнбү? Ушундай жагдай. Бүгүнкү күнү Американын өзүнүн ичинде деле маселелери көп. Мисалы кечээ мына Американ президентине каршы импичмент жарыялайбыз деп аракет кылышты аябай. Алардын деле мына ушул жылы шайлоосу болот. Анан мен ойлоном, Кыргызстан албетте бул алардын стратегиялык кандайдыр мына Борбор Азияда кызыкчылыгына кирген мамлекеттердин арасына кирет. Бирок булар ушундай чоң деңгээлде бизге ушундай иш-чара кылып, ушундай бир кандайдыр аракет кылабыз десе, бул Кыргызстанга кайра жакшы, анткени бизге ушундай чоң мамлекеттер карап, биз менен эсептешип, анан бизде болуп жаткан нерселер аларга ушундай реакцияга алып келсе, биздин саясатыбыз, биздин мамлекетибиз, биздин саясатчыларыбыз дүйнө жүзүнүн деңгээлинде бир кандайдыр саясат кылып атат деген нерсени түшүнсөк болот. Бирок ошол убакытта мен ойлоном, бул конкреттүү кандайдыр маселелер айтылды. Паспорт жана терроризм. Ушун тармакта азыр аракет кылсак, анан мына Белоруссиянын мисалында буларга кайра мүмкүнчүлүк бергенден кийин Кыргызстанга дагы кандайдыр мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстан булар менен Соединенные Штаты Америка менен албетте биз достук мамиле куруш керекпиз, уланыш керекпиз. Анан ушу менен эле токтолуп калбайт. Америкага дагы Борбор Азияда Кыргызстан аларга керек. Булар деле айтып атат, бул убактылуу. Ошого буну өтө мындай ызычуу кылып, бул теманы көтөрө берсек, албетте бул кандайдыр чечүүгө эч нерсеге алып келбейт. Буну кайра чечүүнүн жолун издеш керекпиз. Рахмат. Эжеке, мынау эми Америка үчүн Кыргызстан бир мындай коопсуздук жарата албайт болушу мүмкүн дейм да. Анан эмне үчүн ушул Орто Азияда жалгыз Кыргызстан ушундай чектөөгө туш келип калган таразылап көрсөк болобу? Мындай суроону ушундай койсок канчалык туура болот, ойлонуп көрүш керек экен. Бул эмне үчүн Кыргызстан дегенде, баягы биз дайыма эле өзүбүздү коңшулар менен же башкалар менен салыштырып, анан кийин кайсы бир башка континенттеги мамлекеттердин катарына кирип калсак, кемсингенсип, кичине бир эметип турган адатыбыз бар, бирок андай карабаш керек. Мына мамлекетте, эл аралык мамилелерде мамлекеттер кичине чоң дебейт. Көз карандысызбы? Бардыгы бирдей эл аралык укуктун принциптерин кабыл алган, жарыялаган, ошого макулдугун берген, тийиштүү документтер кол койгондон кийин кичине чоң деп карабайт. Бир кичинекей жерден бирдеме чыгып кетпесин дегендей да ушул. Бирок Кыргызстан албетте мына жанагы сөздү улайып айта турган болсок, Кыргызстан Америка Кошмо Штаттарынын ушу Орто Азиядагы саясатында эң акыркы орындагы мамлекет эмес. Биздин мамилебиз башка мамлекеттер менен болгон, коңшулар менен болгон мамлекеттер менен мамилелерге мындай салыштырганда айрым артыкчылыктары бар биздин мамилебиз. Ошол жанагы жакшы мамиледе жүргөн мамлекеттердин ортосунда мамиле баягы кишилердин арасында мамиледе болот да. Бир жерге чейин жакшы кызматташып келип туруп, анан бир жерде мындай түшүнүшпөй калышса, анан ага койгон жооп, ага берген реакция бир аз башкача болот да. Ошондой гана болушу мүмкүн. Анан бир жанагы Кыргызстанды бир өтө эле бир эме болгон кандайдыр бир түшүнүксүз критерий менен ошол жанагы башка мамлекеттердин ичинен алып туруп, региондон жанагы башка группага кошту деген болбойт. Бу жерде Кыргызстан, мен жана айтканга аракет кылдым. Биз өзүбүздү карашыбыз керек азыр ички саясатта. Биз өзүбүз баягы күнүгө бир мындай ысык тема чыгып атып, көнүп калдык окшойт да. Мындай эгер ушул тармакта, коопсуздук тармагында, айрыкча мына эл аралык терроризм, анан жанагы эл аралык уюшулган, чек ара тааныбаган кылмышкерлик, андай дегендерди алып караганда, биздин коңшу мамлекеттер менен биздин айырмабыз бар да, айырмабыз бар. Анан ошол жагынан алып караганда, мындай мынтип баарын баягы эме деп койдук го,
болуп аткан жана кабарларды, окуяларды немеде коомчулукка өтө бир катуу таасир эткен окуяларды караганда, баарын тизмектеп келгенде көп эле нерсе болуп кетти да. Паспорт тарабында көп эле нерсе болуп кетти. Тилекке каршы да. Тилекке каршы. Ошон үчүн бул бизге ушул бир чети стимул да болуш керек азыр бул. Бир стимул да койгула. Бул келип мындай болот экен. Анан бул биз азыр эми неметели деп да ушунчалыгында бул ишке кайрадан карайлы. Менин билишимче мына биометриялык паспорт боюнча аябай жакшы иш аракеттер болду. Бир жерге чейин келди, анан бир аз кетенчиктеп калды, токтоп калды. Токтоп калган үчүн баягы ушул коюлган срокко биз жетишпей калганыбызды Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылып атат. Ага чейин бирок биз ушул буга чейинки болгон келишимдердин арасында силер менен биз маалымат алмашып турдук. Ошол эле терроризм боюнча, башка маселелер боюнча деп туруп. Эки тараптуу мамилелердин каналдары көп. Ошол каналдардын баардыгын колдонуш керек азыр. Эшиктер жана мен айткандай баары таптакыр жабылып калган жок. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бул бизди да мындай бир токтотуп туруп, ушул гана бир ички чарабыбызды да бир сыйра карайлычы деп туруп, ушуга тиешеси бар мамлекеттик органдардын, курулушты мекемелердин баардыгын биригип туруп, ар бири өзүнүн компетенциясы кирген маселелер боюнча айтып, бир мындай ар жагынан ойлонулган, ар жагынан макулдашылган бир улуттук кызыкчылыктарга төп келе турган бир чечимди чыгарып туруп, ошол чечим менен америкалыктарга сүйлөшүүгө чыгыш керек да. Анан дагы эмоцияга берилбеш керек. Анан мен мындай эме тактап коючу дагы бир, эми сиз дипломат катары айтсаңыз, Американын маселен силердин паспортуңар мындай экен, анан тигиндей экен дегени бул ички ишибизге келишкен деген эмеспи? Эми мындай да бул ички ишке кийлигишүүдөн тышкары албетте паспорт жасоодо ошол жана тендерди өткөрүү, кайсы бир биздин өзүбүздүн мыйзамга жараша кайсы бир компанияларды тандап алуу, бул ишти уюштуруу жагы биздин ички ишибиз. Алар ошол паспортду даярдоо мындай жагына кийлигишкен жери жок. Ички иштерибизге бу жерден кийлигишүү жөнүндө. Бирок ошол паспорттарды таркатуу, анан паспорт канчалык жанагы айтып атпайбы, анын эмеси баягы кубаттуулугу да, анан ишенимдүүлүгү болуп атат да маселе. Ошол биздин паспорттарыбыз анда-санда башка бир шектүү элементтердин колунан чыгып калып атпайбы? Анан болгондо чуулгандуу иштерге аралашкан кишилердин колунан чыгып калып атат. Кыргызстанга келгенби, келбегенби деген да суроо жаралган кишилердин колунан чыгып калып атат. Бул албетте биз үчүн үй тапшырмасы да, биз бияктан иштешибиз керек. Ошол маалымат боюнча, маселен башкы прокуратура 2015-жылдан 2017-жылга чейин 64 жасалма паспорт табылган экен да. А 2019-жылы эле мамлекеттик каттоо кызматы 36 жасалма паспортту мыйзамсыз чыгарган деп азыр айыптап атышат да. Бир эле жылы, былтыр элечи. Бунда дал ушул маселе, ушу жасалма паспорттор мыйзамсыз чыгарылган же таркатылган паспорттор бүгүнкү мамилеге таасирин берип атат окшойт да. Булар такталбаганы да болушу мүмкүн да, тура мына ушулардын баардыгы кишини чочута турган нерсе да. Анан булар кимдин колуна түштү? Эми биздикилер эмне үчүн ушундай кылды деген ал биздин ички маселе да. Кантип биздикилер ушундай адашып калыштыбы, же туура эмес болуп калдыбы, же бир башка бир укук бузуу жагы барбы деп аны биздин тийиштүү органдар териштирет. Бирок мына сырттан алып караган кишиге мынча бир жылдан мынчадан берип атса, булар каяка кетип атат дейт да, туура. Бизге келгендердин ичинде барбы дейт да. Менимче буга чейин да маалыматтарда чет өлкөдө эле отуруп алып кыргыздын паспортторун жасап атышат деген да кептер айтылганда. Марлес мырза, сиздер баягы демилгечи топ болуп түзүлүп алыпсыздар. Менимче 80ден ашык киши бар дедиңиз, а? Ооба, 85. Анан бул маселени чечиш үчүн мындай дагы кандай багыттарды көздөп атасыздар? Кантип чечесиздер эми ушул маселени? Биздин иш пландарыңар барбы ушуга? Биздин иш план аткарып баштадык. Биринчи эле ошол Тышкы иштер министрлигине министр Айдарбековдун атына кат жазып кайрылдык. Анткени убакыт өтө чектелүү. Анан ошол убакыттын ичинде тез арада иш чаралар көрүлсө, ошол АКШ тарабынан дагы биз жактан кандайдыр бир кадамдар башталса, балким алар да биз тарапка кадамдар шилтейби деген үмүт.
Анан эми биз жеке жарандар катары колубуздан азыраак эле нерсе келет экен. Албетте жанагы жасалма паспорттор чыгып атат дейт, 64 паспорт чыгыптыр. Аларды ким жасады, эмнеге жасады, кайсы бир жаман адамдар отуруп алып сатып атабы деген баягы эле коррупция деген ойлор келет экен. Эми анын баарыбыз угуп эле билип эле жүргөн иштер. Болор иш болду дегендей. Анан мындан ары оңолуп кетсек, жакшырып кетсек, анан Американын талаптарына жооп берген мамлекет болсок, менин оюмча жаман мамлекет болбойбуз. Мен бир мындай өзүмдүн оюмду айтып коеюн деп атам да, бул жаран катары эле да. Кыргызстан менен эми Америка бизди түшүнөт, демократиялык мамлекетпиз. Кыргызстанда дагы биз демократиялык мамлекет катары сиздер бийликти, ошол министрликтерди камчылашыңыздар керек да. Ошо маселени тездетиш үчүн дагычы. Мен ойлойм да, маселен бир эле Тышкы иштер министрлигине барып эле кат жолдоп коюп унчукпай отуруп калгандан бул маселе бизде замат эле чечилип кетет деген бул мындай кыйыныраак. Балким сиздер мамлекеттик каттоо кызматына дагы маселе коюшуңуздар керек. Ички иштер министрлигине да маселе коюшуңуздар керек. Прокуратурага да маселе коюшуңуздар керек деп ойлойм да. Анткени жаран катары эмне үчүн ушундай маселелер жаралат? Биз качан тескелеп, анан качан бир эл аралык мамилеге жооп берген мамлекет болобуз, ушуну оңдоп түздөбөйлүбү деген бир маселе көтөрсөңүздөр болобу? Толук кошулам ушул сөздөргө. Албетте биз ойлонуп атабыз, эмне кандай кадамдарга барсак болот. Бул студияда отуруп 5 каналдын эфиринде катышып атканыбыз дагы ошол кадамдардын бири деп эсептесек болот. Башка массалык маалымат каражаттарына да кайрылдык, маалымат бердик, соц тармактар бар. Албетте ойлонуп атабыз, эми бул күнүгө эле болуп аткан маселе эмес экен. Биз дагы улам чыккан көйгөйдү колдон келишинче чечкенге аракет кылып атабыз. Мен ушул эле суроону Айболот мырзага берейинчи. Мен балким туура эмес айтып алып атасың көрө эме болуп жүрбөйүн. Ушинтип камчылап, ушуларга кайрылып, оңдололу, түздөлөлү деп айтышса болобу, болбойбу? Сиз менен мен макулмун. Албетте бул маселени көтөрүш керекпиз. Биз болгон аракетибизди кылыш керекпиз. Марлис Бакени, Марлис мырзаны колдош керекпиз. Ушундай демилгечилерибиз биздин коомубузда бар экенине абдан ыраазы болуш керекпиз. Булар өзүнө жоопкерчилик алып, ушундайдыр кандайдыр чоң маселелерди чечкенге аракет кылганы бул абдан жакшы көз караш. Бул дагы Кыргызстанда демократия бар, демократия күчтүү деген бир кандайдыр белги деп айтсак болот. Анан сиз айтып кеткен маселе албетте туура. Буну көтөрүш керекпиз, айтыш керекпиз, ачык айтыш керекпиз. Кандайдыр көйгөйлөр болсо ошолорду чечкенге баардык элибиз, жарандарыбыз, мамлекетибиз менен чогуу аракет кылыш керекпиз. Ошол убакытта айтып кетиш керекпиз. Кыргызстан болсо өзүнүн кызыкчылыгын коркпой ачык коргош керек. Америка болобу, Россия болобу, Кытай болобу, кандай чоң мамлекет болбосун, бирок биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды эч качан тайманбай аракет кылып болушунча кызыкчылыгыбызды коргогонго аракет кылыш керекпиз. Эч кандай бир мамлекетке сунбай, тизеленбей, биз болсо болушунча өзүбүздүн бизде деле Кыргызстанда деле көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Борбор Азияда туруп биз болсо биздин тоолорубуз бар, сууларыбыз бар, кандайдыр инструменттерибиз бар, ошол бир кандайдыр саясат жасаганга. Бүгүнкү күнү Кыргызстан мамлекет катары Кытайлар айтып жатат, 3000 тарыхы бар мамлекет. Дүйнө жүзүндө мындай мамлекеттер аз. Мисалы ошол Американын 200 эле тарыхы бар мамлекет. Ошол себептен биз болсо эч кимден коркпой, биздин ушу сиз айтып кеткендей тимибиз, биздин президентибиз ачык түрдө айтыш керек. Мындай маселелер бар, ушуну чечкенге биз азыр аракет кылып атабыз. Эгер силер бизге чындыгында дос болсоңор, виза бергенди токтотпой, кайра улантып, достугубузду улантайлык деп айтыш керекпиз. Бирок ошол убакытта албетте алардын дагы талаптарын чечкенге аракет кылыш керекпиз. Рахмат. Эжеке, сизде сөз барбы? Мен жана силер айткан эме боюнча бир кичине тактоо айтып койсомбу дегенде, айтып атпайсыңар, паспорттарды ошол жакта отуруп эле, четте отуруп алып жасагандар да бар экен деген сөз бар. Ошол сөз эми бизде мындай паспорт берүү, паспорт аятуу чөйрөсүндө проблема бар экен десе эле ошончолук жөнөкөйлөштүрүп жибербеш керек да, фантазияны менимче. Себеби фактылар болсо эми ал анда өтө кейиштүү болот. Бирок мынабул Айболот мырза айтып атат, улам эле терроризм боюнча деп туруп биз ал темага кирген жокпуз, бирок мына мен өзүмдүн практикамдан айтайын, жалпы өзү иш кандай да, жанагы
биздин атоолубуз чет мамлекетте жүрүп аткан биздин баягы мекендешибиз паспорттун мөөнөтү жеткен болсо ошо жаңылыгуу кайрылган болгон күндө дагы биздин өзүбүздүн жараныбыздын бияка жиберилет ушундай эме түштү, талап түштү деп туруп. Бул жерде өзүнүн мыйзам жоболору бар. Ошол боюнча бир канча мамлекеттик неменен комиссия да бар, ведомстволор аралык. Ошолордун текшерүүсүнөн өтүп туруп, анан кийин биякта чечим кабыл алынгандан кийин баардык тизмелерден текшерилет. Жана кара тизме, андай тизме деп атпайбызбы? Ошолордон текшерилгенден кийин анан буга берилсе болот деп бизге кабар келет элчиликтерге. Анан ошондой эле тартип бул жерде да бар да. Ошол биздин өзүбүздүн гражданыбызга иштеп аткандан кийин бу жерде Кыргызстан ичинде туруп жаран өзү паспорт алам десе, ал жөн эле мына деп туруп берип коюп анан бир киоскадан берилбейт да, туурабы? Тийиштүү органдар текшерет, бул кишини текшерип, ошол баардыгынын чечими, чогуу чечими чыккандан кийин бул кишиге берилсе болот деп туруп, анан аны аткаруу жагы каралат. Анан ошончолук эле баардыгы мындай бир таза эле колдон чыгып кетиптир десек да жаңылыш болуп калып жүрбөсүн. Мен ушуну тактап коеюн деп ойлодум. Анан албетте мына терроризм маселеси боюнча ушул кайсы бир мамлекетте отурган элчиликке же консулдукка ошол мамлекеттин гражданы, тигил же бул гражданин ушул жака барам деп кайрыла турган болсо, же биздин гражданыбыз бул жердеги элчиликтерге кайрыла турган болсо, ал жерде тизмелер бар. Тизмелерге салып карайт. Жанагындай кара тизмелер бар болот да. Аларды карап биринчи алгачкы немесин текшерүү өткөндөн кийин анан тийиштүү органдарга, жана борбордогу органдарга жиберет. Ушул адам кайрылды, документтер мындай талап менен кайрылды деп жиберилет. Тартип бар, бул тартип бирок адам баласы бар, адам баласынын баардыгы бирдей эмес. Кээ бир жерлерде ушул тартип бузуулар, укук бузуулар болуп кетиши мүмкүнбү деген ойлор болот. Анан мына 64, 34 деп атасыңар, ушунча паспорттардын мунун ар бир немеси боюнча, ар бир фактысы боюнча изилденет да, туурабы? Бир паспорт 64 анан бул паспорт сыяктуу документ, бул паспорт ошол жанагы бланки строгой отчетности деген бар. Өтө неме, биз ушул мынанча паспортты алдык, мынчасы мындай бердик, мынчасы бузулду, мынчасы иштелди деп туруп анын отчету бар, ай сайын берип тура турган. Эми ушундай бир эмелерден, системалардан да бир кандайдыр бир кемчилик, мүчүлүштүк чыгып кетсе, аны себебин изилдеп туруп, ошого тийиштүү чараны көрө турган уюмдар бар. Алардын полномочиясы да жетиштүү да. Мен жана үй тапшырмасы дегеним ошол, өзүбүз азыр иштин көпчүлүгүн биз мына көп кечиктирбей туруп, тийиштүү органдар иштеш керек. Жарандар алар өзүнүн колунан келгенин жасаш керек. Сөзсүз эле барып камчылаш эмес. Менин билишимче мына чечим кабыл алынат экен дегенден бери эле биздин органдар иштеп атат бул боюнча. Мен ошо сизден дипломатиялык формада жооңузду уккум келип турат да. Мен жана азыр эле айтпадымбы журналисттерге? Силер прокуратурага, Тышкы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине баарына кайрылгыла. Ошондо биз моундай маселеден чыгыш мүмкүн деп атам да. Ушуну дипломатиялык формада эмне келтирип коюңчу? Мен туура эмес айткан жокмун. Жок, бул адам укугу да. Ар бир жарандын укугу конституция менен кепилденген. Алар өзүнүн баягы эркин жылып жүрүүгө, баягы бир жерден бир жерге көчүүгө эркиндиги бар. Ошону чектелип аткан болсо, эң болбоду дегенде тийиштүү органга кайрылып, ошол суроосуна жооп алганга укугу бар, акысы бар. Биз Кыргызстанда жарандык коомдо күчтүү, Кудайга шүгүр дешибиз керек да. Биз бийликти баягы тескеп турганга дагы баягы алыбыз жетип калбадыбы азыр демократиялык мамлекет катары да. Анан Америка бийлигине балким рахмат айтышыбыз керек го дейм да. Анткени ушул маселе менен биз бир топ маселени кайрадан чечип алганга, же болбосо маселени баягы тийиштүү жетекчилер кайрадан карап бир оң жагына чечкенге аракет кылышат го дейм да. Ооба, жана айтпадык, бул бир жагынан алып караганда стимул. Оолумдай нерсе болбош керек болчу, буга жетпеш керек болчу. Мынантип биздин жүздөгөн, миңдеген ошол жака үмүт байлаган адамдар орто жолдо арасат болуп калбаш керек болчу. Бирок ушуга жеткенден кийин эми бирок бул дагы бир биз өзүбүз билчүбүз, ичибизде талкуулап атабыз, аябай эметип кейип атабыз, коомчулук буга аябай өзүнүн түйшүлгөнүн билдирип атат, ушундай фактылар болуп атыптыр деп. Бирок мынандай болгондо бул бир эмеде ушул жанагындай токто дегенге эметти да, токтогулачы, келгилечи, дагы бир карайлычы, бул мындай болуп кетти го. Ичибизде боло берет экен, атышта кандай болуп калды деп да. Биз бул айланып тегеренип келип эле Кыргызстандын имиджине, бул эл аралык мамиледе, эл аралык аренада биз Кыргызстандын
жаманбы жакшы ушунча жылдын ичинде топтогон абийири бар. Ошол абийирин сакташыбыз керек болсо аны бекемдешибиз керек. Бул келип эле ошол биздин эл аралык деңгээлдеги аброюбузга кичине бир так түшүрбөс экен деген. Ушун үчүн азыр жапа тырмак жармышып иштеш керек. Сөзсүз эле баягы ызы чуу кылып, даттанып, көчөгө чыгып, антиминтип тополоң сабыштын кереги жок. Бирок адам укугунун чегинде, адамдардын граждандык жана башка эркиндиктеринин чегинде тийиштүү органдарга кайрылып, суроо так коюп, мен мындаймын, мындай болду. Ошо так жооп алганга же ушу жоопту алып бергенге ортомчулук кыла турган биздин эмелер. Туура америкалык элчиликке бара алышпайт турбу булар. Ошон үчүн Тышкы иштер министрлигине кайрылган туура деп ойлоп атабыз. Рахмат. Бизде убакыт аз калыптыр, Марлис мырза. Мына сиздер маселени көтөрдүңүздөр. Кудай бурса эми маселеңиздер чечилсин деп тилек кылалы. Качан ким жообун берет? Ошол маселени билдиңиздерби? Мен жаңылбасам мамлекеттик органдар 10 иш күнүнүн ичинде жооп бериши керек. Биз ага жеткирбей эле аракет кылабыз жооп алганга. Жок дегенде кандайдыр бир болжол менен же ооз эки түрүндө болобу дагы башка бир жолдорду издештирип атабыз. Азыр юристтер менен кеңешип ошол бир жолун табабыз деп ойлоп атабыз. Биздин позиция оптимисттик. Ушундай иш болуптур. Биздин күнөөбүз, түзмөбүз күнөөбүз жок экен. Ошон үчүн жакшы жана чечилет деп үмүттөнүп отурабыз. Ошол учурда биз жактан да бир аракеттер болушу керек деп ойлойбуз да. Маселе мен мындай жөнөкөй эле суроо берейинчи. Эмнеге Америкага баргыңыздар келип атат? Кыргызстанда эле жашасаңар болбой беле? Албетте Кыргызстандан өтөрү, биз кыргыз болгондон кийин биз үчүн Кыргызстандын өтөрү жок. Кыргызстандан түбөлүккө бир жака кетип калыш деген деле ой жок. Америкага барып иштерибизди оңолтуп, бир аз каражат топтоп, балдарды бутка тургузуп, Кыргызстанга деле пайдабыз тиет деген ойдобуз. Албетте келечекте Кыргызстанга эле келип жашнакай мамлекетибизде эле жашайбыз деген ой. Рахмат, урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.